Саламатсыңбы, менин сүйүктүү окуучум? Биз бүгүн мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче аралыктан окутуу боюнча Александр Салиндин этюдун үйрөнөбүз. Сабактын максаты: окуучунун музыкага болгон шыгын ойготуу менен баянда ойноо техникасын өнүктүрүү. Адаттагыдай эле чыгарманы окуп үйрөнүүдөн мурун чыгармадагы кездешүүчү атайын белгилер жана капысынан келүүчү белгилер жөнүндө түшүндүрмө берем. Александр Салиндин этюду ля минордо жазылган. Азыр биз баян аспабында ля минор гаммасын ойнойбуз. Ля минор гаммасын жогору карай ойноодо баяндын мехин ачабыз, ал эми төмөн карай ойноодо баяндын мехин жабабыз. Окуучум, эсиңден чыгарба. Биринчи катарды сөөмөй, экинчи манжаң. Экинчи катарды ортон, үчүнчү манжаң. Үчүнчү катарды аты жок, төртүнчү манжаң. Ар бири сан түрүндө көрсөтүлгөн. Чыгарма 3 чейректик өлчөмдө жазылган. Өлчөм 2 цифра менен белгиленет. Үстүңкү цифрасы такт ичиндеги нотанын санын билдирсе, ал эми астыңкы цифрасы такт ичиндеги нотанын созулушун билдирет. Берилген чыгармада сегиздик, чейректик, точкасы менен жарымдык ноталар жана сегиздик паузалар кездешет. Биздин чыгармада сага тааныш эмес 2 белги кездешти. Бул белгилерди музыкада капысынан келүүчү белги деп атайбыз. Бизге капысынан фа диез, соль диез деген белгилер учурады. Диез белгиси нотаны жарым тонго жогорулатуу белгиси. Фа диез нотасы баянда биринчи катардагы экинчи кара баскыч. Фа диез. Ал эми соль диез нотасы үчүнчү катардагы кара баскыч. Соль диез. Муну билип алдык. Баяндын сол колунда капысынан келүүчү ре диез нотасы жардамчы баскычта, же болбосо биринчи катарда жайланышкан. Ре диез нотасы жардамчы баскычтагы экинчи кара баскыч, же болбосо синин капталында турат. Нотада берилгендей ре диез синин септаккорду деп турат. Баянда ойноо эрежелерин так аткаруу менен чыгармабыздын алгачкы 4 тактысын оң колунда ойнойбуз. Мехти 2 такт ачабыз, мехти кайра 2 такт жабабыз. Баштадык. Сол колун ойнойбуз. Эми 2 колун тең кошуп ойнойбуз. Унутпагыла, 2 такт ачабыз, 2 такт жабат экенбиз. Үзбөй ойноо белгисин эстен чыгарбай, андан кийинки 4 тактыга көңүл бурабыз.
2 тактысын ачабыз, 2 тактыны жабабыз. Эми биз сол колун ойнойбуз. Чыгарманын 1-чи вольтасын бүттүк. 2-чи вольта чыгарманын бүтүшү. Экинчи вольтанын бүтүшү, сол колу. Экинчи вольтадагы 2 такт чыгарманын бүтүшү. Эми биз чыгарманы толук бүттүк деп ойлойм. Башынан аягына чейин бир сыйра ойноп берейин. Башынан ойнойбуз кайра. Эми 2-чи вольтага өтөбүз. Ушуну менен биз чыгарманын соңуна чыктык. Үйгө тапшырма Александр Саллиндин этюдун жатка ойно. Саламатта бол.